Кыргызстанда музей кызматкерлеринин эмгек акысы 80%га көтөрүлдү. Эсептөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттен каржыланган музей кызматкерлеринин эмгек акысын 1,8 коэффициентке көтөрүлдү. Бул көбөйтүүлөр Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин 2020 жылга каралган бюджеттин эсебинен каржыланат. Эми көбөйтүлгөн айлыкты Фрунзе атындагы мамлекеттик мемориалдык үй-музейи, Республикалык археология архитектуралык Бурана мунарасынын комплекстик музейи, Мамлекеттик Шах Фазил атындагы музей корого, Улуттук ата бейит тарыхый мемориалдык комплекси, Нарын мамлекеттик облустук тарыхый этнографиялык музейи, Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейи, Курманжан Датка атындагы көчмөндөр цивилизациясынын борбору, Кыргыз улуттук Манас Ордо комплекси, Алыкул Үсөнбаев атындагы фольклордук этнографиялык музейи, Зоракан Кайназарова атындагы үй музейи, Алыкул Осмонов атындагы мамлекеттик мемориалдык комплекси, Нарын облусундагы Актала, Жумгал, Кочкол райондук музейлер, Ысык Көл облусундагы Жети Өгүз, Ак Суу райондук музейлери, Ысык Көл мамлекеттик тарыхый маданий корого, Ош облусундагы Курманжан Датка тарыхый этнографиялык музейи, Ноокат райондук музейи, Баткен облусундагы Кадамжай райондук музейи, Лейлек райондук маданият бөлүмүнө караштуу музейлер комплекси, Жалал Абад облусундагы Алабука, Ноокен, Аксы, Тогуз-Туруу райондук тарыхый этнографиялык музейлери, Токтогул Сатылганов атындагы мемориалдык үй музейи, Жомарт Бөкөнбаев атындагы музейи, Коргоол Досуулу атындагы музей жана Абды Сүйөркуловдун музейлеринин кызматкерлери ала алышат. Эми кененирээк түшүндүрмө. Республикалык музей жетекчилери жана орун басарлары буга чейин 8 000 сомдон 9 000 сомго чейин алып келе турган болсо, эми 14 400 сомдон 16 200 сомго чейин алышмакчы. Облустук музей жетекчилери жана орун басарлары 6 000 сомдон 8 000 сомго чейин алган болсо, эми 10 800 сомдон 14 400 сомго чейин алышат. Райондук музей жетекчилери жана орун басарлары буга чейин 5 000 6 000 сом алып келе турган болсо, эми 9 000 сомдон 10 800 сомго чейин алышат. Республикалык музейлердин бөлүм башчылары буга чейин 6 000 сомдон 8 000 сомго чейин алса, эми 10 800дөн 14 400 сомго чейин алышат. Облустук музейлердин бөлүм башчылары 5 000 сомдон 6 000 сомго чейин алган болсо, эми 9 000дон 10 800 сомго чейин алышат. Райондук музейлердин бөлүм башчылары буга чейин 4,5 миңден 5 000 сомго чейин алган болсо, эми 8 100дөн 9 000 сомго чейин алышат. Республикалык музейлердин негизги персоналдары буга чейин 4 500 сомго чейин алса, эми 7 200дөн 9 000 сомго чейин алышат. Облустук жана райондук музейлердин негизги персоналдары буга чейин 3,5 миңден 4,5 миң сомго чейин алса, эми 6 300 сомдон 8 100 сомго чейин алышмакчы. Учурда Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат жана туризм министрлигинин алдында 28 музей каржыланат.